Көп жакшы ойлор болуп атат, көп жакшы мындай идеялар десемчи, пайдалуу нерсе көбүнө угуш керек, маани коруш керек. Бул бүгүнкү уюштурулган нерсени мүмкүн былтыр, наркы жылдарда жасаш керек болчу да. Эми мындан кийин мен ойлойм, бул жыл сайын болот деп турам да. Биз да келип алып өзүбүздүн командабыз менен өзүбүздүн мындай ойлорубузду айтып кеттик, проектибизди сунуштап, кагаз түрүндө модераторго калтырып кеттик. Айтып берсек, убакытты көп алып коебуз деп ойлойм. Биздики бизнес проект эмес. Бул социальный проект. Элге билим бериш, жаратылышты сакташ, жерди оңдош, элдин кандай билимин көтөрүш, мүмкүнчүлүктү көбөйтүш элге үчүн. Биз өсүмдүк өстүрбөйбүз, биз жерди багабыз. Жер өсүмдүк өстүрөт. Ошондой принцип менен биз иш кылабыз да. 3 тармак деп биз белгилеп атабыз. Бул саламаттык сактоо, билим берүү, анан маданият. Ушул үчөөнү өнүктүрсөк, анан анын артынан экономика да өсөт да. Экономикалык биякта долбоорлор каралып атат. Алда иш анан эми аякта түшүнүктүү эле биз ошол эң маанилүү нерсе биз ошо өзөгүбүздү, фундаментибизди таап алып, анан ошол фундаменттен өзүнүн өнүгүү жолун өздөштүрүп алышыбыз керек да. 5 сессия болду. Анан эл менен биз бүт аймактарды кыдырып чыктык. Талас аймагынын райондорун бүт баарын кыдырып чыктык. Жергиликтүү бийликтер менен сүйлөшүп, жергиликтүү элдер менен сүйлөшүп, ошол жактан проект издеп, ошол жактан мүмкүнчүлүктөрүн издеп, өзгөчөлүктөрүн издеп чыктык. Андан кийин элдери биякта чогулдук, ошол биз издеп чыккан нерселер менен эл менен бөлүшүп, анан ошол баягы кеңешип дегенде ошол өзөгүн таап чыктык. Өзөгүн таап чыкканда ошол өзөктү фундамент кылып, эми ошол өзөккө, ошол фундаментке эми проекттер түзүп атабыз. Азыр болсо жыйынтыктоо, ошол баарын бир жакка топтоп, анан бир документ катары чыгарат. Бирок бул документ менен чектелип калбаш керек, чектелбейт. Ошол документ бул эми баягы дорожный карта деп койсок болот. Ошол дорожный карта менен кийин анан проекттерди ишке ашырышыбыз керек. Талас өрөөнүндө бир 40-50 үй бүлөлүк ферма түзсөк деген ой. Ошондо орточо 20 уйдан болгондо 1000 сүт багатында уй менен иштеп баштайбыз. Мындайча андан көпкө дагы кете берет. 10 уйлук ферманы мисалы 4 миллион жана өзүнүн ферманын типовой ферма салып беребиз. Өзүнүн оборудованиясы менен уйлары элден ошол талабы 30% өздөрүнүн вклады. 30%. Демек 4 миллион болсо 10 уйга 1 миллион өзүнүн вклады. Может, өзүнүн 5 уйу болот. Биз ал уйларды дагы өзүбүздүн специалисттер менен баалап, ошол канча баага болот, аны менен алабыз. Анан биздин проектте бенде акча сомдо, долларда, еврода, алтында эчтеке жок. Жалаң сүт менен эсептелген. Сүт менен ушу 5 жыл, 7 жыл аралыкта кутулат. Биздин эсеп боюнча 4,5 жылдын ичинде кутулат. Ошол анан биз жанагындай аянда крафтерный деген дагы эме бар. Ал крафтерный деген промышленный производство кетпейт. Мисалы өндүрүлгөн 10% сүтү ошол эле биздин өзүбүздүн келин кыздар илгери мурун деле жасалган чөгөгө, сары май, сүзмө өзүбүздүн национальный бренд менен иштегенге биз аларга дагы ошондо шарт түзүп беребиз. Биз былтырдан бери Сивасты өндүрүп атабыз да. Ошо айдын жергесинде, Манас районунда, май айында. Эми ошону көбөйтүү шартын айтып берди. Ошону элге терең полностью распространение боюнча айтты. Ошонун кандай жолу бар, мен өзүм жеке оюмдан сурап берди. Мен ойлойм, эгерде ошол бүгүн айтылган нерселер ишке ашса, дыйкандар көп ошол особенно молочный направлениеде иштеген, сүт багытында иштегенде буларда арзан тоют болот да, Силас боюнча. Ошонун азыр стратегиясы боюнча айтты, бизге сунуштарды берди.
биз эми ошону кантип будан да көбүрөөк өндүргөнгө аракеттин жолдорун издейбиз да, айылга барып. Анан биринчиден мен өзүм ойлорумду айттым, бияка биринчиден техника керек. Бул техника арзан эмес. Талас областы боюнча бул техника али 1-2 единица эле болуп келди. Ошону көбөйтүш керек. Анан буюрса техника келсе, дыйкандар менен тыгыз иштеп, өзүбүздө чогуу кошо өндүрүп, мен ойлойм 2-3 жылда, 4 жылда бизде той маселеси бул уже жокко чыгарабыз да. Арзан тоюкка келет. Бул арзан тоюк ошо бул силосование. Ошол эле синаж, силос, сточный карма, анан корнеплоддорду өндүрүш керек да. Ошол кызылча бар, неме бар, ашкабак бар, кармалой. Ошолорду өндүрөбүз буюрса. Талас облусунун өнүктүрүү стратегиясы Беризат бул ошо облустун эртеңки келечегине арналган жакшы чоң проектлер да. Бул келечеги чоң ар кайсы тармактан, айыл чарбасында, өнөр жайында, ошондой эле бир топ жакшы маданий тарыхый комплекстерди куруу боюнча жакшы долбоорлор бар да. Эгерде азыр ушул долбоорлор иштелип чыгып, так акыркы чекити коюлгандай ишке аша баштаса, Талас облусунун келечегине мындай чоң таасирин тийгизет. Ал эми ошол таасир тийгизүүчү процесске түздөн түз тиешеси бар. Бул Жери алтын кемитин иштетип аткан Альянс алтын компаниясы болуп атат. Ошо Альянс алтын компаниясы жөн эле инвестор катары эле кызмат кылбастан ушу облустун биротто мындай түбөлүк өнүгүшүнө чоң салым кошсок деп мындай жакшы аракеттерди кылып атат да. Ошондуктан биз мамлекеттик облустук администрация менен биргеликте, жергиликтүү бийлик менен биргеликте активисттер ушу облустун өнүгүшүнө кайдыгер карабаган ар бир жарандар менен тыгыз иштеш ушундай жыйындар байма бай болуп атат. Ошонун мындай кезектеги аябай маанилүү бир жыйынына сиздер көп болдуңуздар.